Эми айткандын бардыгы жакшы экен, бирок кыйын экен, аткарыш кыйын десе, жок, ага мисалдары бар. Анын кыссалар, окуялары бар. Адамдарга дайыма эреже түшүргөндө мисал менен түшүндүрө турматты бир тууганым. Анткени al-amsilatu bil-amsilati tattadhigul qawaid. Al-qawaidu tattadhigu bil-amsila. Erежелердин бардыгы мисалдар менен жаракка чыгат. Кээде бир эрежени түшүндүрөт, жакшы түшүнбөй атсаң, мисалды түшүндүрүп айтып туруп, кийин эрежени айткан болсо, мисалдары ордуна келип кетет. Ушундай окуялар кандай бар десе, мынакей. Qissatun дейт. An Abbas ibn Rabi'ata qala: Ra'aytu Umar ibn al-Khattabi يقبل الحجر يعني أسودا ويقول إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه. بخاري مسلم رواية قلغان متفق عليه حديثة Hazreti Abbas ibn Rabi айтат. Мага суук келип атат ушунда. Кийинки ачасыңбы? Жакандай кыла. Же биякта чабып, ушуп атасыңар барыңар, же сууп атасыңарбы? Сууп атасыңарбы? Мен жеңил кийинип алыпмын да мага суук тийип атат. Шамал дагы келип атат. Жакшы эле? Ооба, мага бул ачканга болбойт. Адамда терде ооруп калат да, эшик ачылган элек мындай ооруп калбасын. Азыр аябай суук жаман. Hazreti Abis ibn Rabi айтат, мен Hazreti Умардын дейт, таваф кылып атып кара ташты, Хажар Асвадты өбүп атканын көрдүм дейт. Минтип айтты дейт. Мен дейт, Hazreti Умар, билемин, кара таш, сен кара ташсың. Сен пайда дагы бербейсиң, зыян дагы бербейсиң. Пайда бере албайсың, зыян бере албайсың. Эгерде мен сени пайгамбарыбыз алейхиссалам өпкөнүн көрбөгөнүмдө, сен өппөйт болчумун деп өптү да. Көрдүңөрбү? Ушунчалык деңгээлде амал кылат эле сүннөткө. Мага пайдасы барбы, жокпу, міне андай мындай ойлонбойт эле. Пайгамбар кылган кылды деп шуна кетет болчумун. Башка бирөө андан бетер. Булго кардаш өбүп аттыр. Бирөө Маккадан, Мадинадан Маккага кел айтып, жолдон бурулуп кетти. 1 километр бурулуп барып, ошо калып, зары бошотуп, иш бошотуп, кайра кел улады. Бияка бошот эч ким жок десе, жок дейт. Илгери пайгамбар алейхиссалам келатканда, ушул жакка келгенде, ушундай барып, бошонуп, истинжа кылып, анан кайра кел улаган, ошого чейин аракет кылат эле да. Кээде пайгамбар сахабалар менен пайгамбар кетип атканда, бут койгон жерге бутун коюшат эле. Ал сүннөт бизге милдет эмес, бирок ушунчалык деңгээлде сүннөт амал кылгандыгын махабат ушундай билдиришет эле да. Ал мага кандай пайдасы бар, кандай пайдасы жок. Ал сен кааласаң пайдасы келе берет, сен билбесең дагы. Мисал үчүн сен тоокторуң бар. Жумуртка туй турган жерлери бар. Сен билсең тууп жумурткасы көйө бергенде эле сөз, урматтуу бир тууганым, сен сүннөт амал кылбасаң, анын пайдасы сага келе берет деген сөз да. Бирөөлөр сакал койсо, неге сакал коет, андай мында, кандай пайдасы бар? Биз айтабыз, ал Мухаммед пайгамбарыбыздын сүннөтү. Мисал үчүн да. Не пайдасы бар? Балким пайдасын билбейбиз. Бирок докторлор айтышат, бул ден соол көп пайдалуу. Анткени мындай, дагы башка. Ал пайдасын бизге айтпаса, биз пайдасы бар экенин билебиз. Бирок кандай пайдасы бар экенин билбейбиз, ал бизди кызыктырбайт. Бирок пайдасы бар экенин билебиз. Аны билбесек дагы бизге ошол пайгамбардын сүннөтү экендиги белгилүү, урматтуу бир тууганым. Мына ушундай. Кара таш деди. Билем, сен пайда бербейсиң, зыян бербейсиң. Бирок сени пайгамбар өпкөн үчүн өбүп атам, анткени сүннөт деди. Пайгамбар эмне үчүн өпкөн? Пайда зыян тийбеген таштын. Адамдар айтты бизге, силер барасыңар ташка, сыйынасыңар, кара ташка антесиңер, минтесиңер. Биз сыйынбайбыз. Пайгамбар тегеренген үчүн, Кудай мага буйрук берген үчүн тегеренебиз, урматтуу бир тууганым. Анда биз сажда кылганда, жайнамазга тийгенде, жайнамазга сыйынган болобуз. Жок, Кудайым буйрук берген үчүн. Мисалы үчүн бизге атабыз буйрук берди. Барып Эшматтын бала Ташматка баняга жуундуруп, жаңы кийим алып бер деп кийдир, буйрук берди бизге. Анан курсагын тойгузуп, чөнтөгүнө пул сал деди. Талап экен деди. Ошентип аткардык биз. Ошондо ошо баланы жакшы көргөн болобузбу, жок, жаман деле жакшы деле көрбөйбүз. Болгону жакшы көргөндөй мамиле кылып атабыз, анткени атабыз буйрук берди бизге. Итаат кылып атабыз. Ошол сыяктуу Кудайым бизге буйрук берген үчүн биз кара ташка, Каабага сыйынган жерибиз жок. Кудайым ушинтип сыйынасын деп буйрук берген үчүн Кудайдын буйрук итаат кылып. Болбосо түндүккө карап, түштүккө карап, батышка, чыгышка карап, жок, Кудай таалам Каабага карап ибадат кыл деди, ошондо атабыз. Ал Каабаны ыйыктап эмес, балким Кудайдын буйругун ыйыктап итаат кылып. Пайгамбар эмне кара таш деп, кара таш аппак таш болгон. Бул бейиштен түшкөн адамдардын күнөөсүнөн заарканып капкара болуп кеткен кара таш, күйүп кеткен таш да. Пайгамбар аны өпкөндө, урматтуу бир тууганым, бул бейиштин ташы катары бейишке болгон иштиягын айтып өпкөн.
Сагынычын айтып өпкөн. Бара турган жери ошол, ошол жерге барсам деген сөз урматтуу бир тууганым. Пайгамбарга Кудайдан буйрук келген, саңа ушун өп деген. Ал пайда зыян берет. Ал мындай кара таш, бияк туура бу кандай айырмасы бар дейт. Бул карда дүнүйөнүн ташы, ал деген бейиштин ташы. Бирок ошо бейиштин ташы пайда зыян берет. Кудайлык касиет жок анда касиет андай, анын болгон бүткөн касиети бейиштен келгендигинде турат. Ошол бара турган жери өп атканда биз дагы пайгамбар өпкөн экен деп өбөбүз. Экинчиси, ошол бара турган жер ушул экен, ошол бейиштин бир учуру экен, ошол таштар көйгөн, тулдырайт андай таштарчы. Ошол таш ушундай таштан экен деп бейишке болгон сагынычты көрсөтүп өбөбүз деген гана сөз келет.